Менин атым Алина. Мен апам менен жашайм. Апам эрте күйөөгө тийгендиктен окуусун бүтпөй калган. Атам кичинимде каза болуп калды. Азыркы учурда апам иш таба албай үйдө эле. Ошол себептүү дайым үй ишин сурасам, мага ачуулуу жүрөт. Сабактан кайра жемелейт. Үй маселелери үчүн дайым көңүлсүз жүрөм. Качан менден сабакты жооп берүүнү талап кылганда, мен такыр эле жооп бере албай калам. Андыктан мени үйдөн апам, ал эми мектептен мугалим эжем кыйнай берет. Таза аба жутуу үчүн сейилеп жүрүп, артымдан бирөө келе жатканын түшүндүм. Мен дароо качууну ойлодум да тезирээк жүгүрө жөнөдүм. Кандайдыр бир көпүрөгө келдим да секирүүнү чечтим. Мени көргөн жоочун адам коркунсуп артты көздөй качып кетти. Мына ушинтип бул жерде эмне кыларымды билбей турам. Жүрөгүмдө өзгөчө бир үн секирбе, жашоо бар дегенсип турат. Көз алдымда апамдын китеп окуганы, мага жардам берип эркелеткени, сабакта кол көтөрүп берилген суроого жооп бергеним, мугалимдердин мени мактаганы элестелди. Мен жүрөгүмдүн үнүн угам. Бул элестөөлөр сөзсүз жашоодо болоруна ишенем. Сенде да мага окшогон көйгөйлөр үйдө, мектепте, көчөдө кандайдыр бир зомбулук болсо, жашооңорду жакшы ойлор менен уланткыла. Себеби жашоо сонун, ал бир келет. Мен буга ишенем. Сен де ишен. Сага ийгилик.